Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Ат башыда 330 гектар жердин статусу өзгөртүлдү. Аткарылган бул иш кайсыл багытта жүргүзүлгөн? 175 гектардын баары тең айыл чарба багытындагы жерлер болуп эсептелинген. Нарын шаарында жаңы сейил бак түптөлдү. Ал журналисттердин аллеясы деп аталат. Бул биринчиден журналисттерди ынтымагын чыңдоо максаты. Жаркын келечекке чакырык, жаш муунду туура кесип тандоо жана аларга багыт берүү багытында форум өткөрүлдү. Бирок ошону алдын алуу максатында бул форумдагы ошого кандайдыр бир багытталган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Бишкек шаарындагы бир катар стратегиялык маанилүү инфраструктуралык объектилердин курулушунун жүрүшүнө жана сапатына жеке баа берүү максатында таанышты. Алгач катуу тиричилик калдыктарын кайра иштетүү жолу менен электр энергиясын өндүрүү боюнча курулуп жаткан экотехнологиялык заводко барды. Борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев Адылбек Касмалиевке долбоор боюнча жалпы маалымат берди. Заводдун жалпы аянты 12 гектарды төзүп, инвестициянын жалпы көлөмү $95 миллион түзөрү маалымдады. Учурда административдик имараттын жана негизги өндүрүштүк корпустун пайдубалын куруу иштери аяктап, бетон иштери 4-кабатка жеткен. Подрядчы заводдун курулуштун аяктап ишке киргизүү 2025 жылдын декабрына белгиленгенин билдирди. Адылбек Касмалиев долбоордун шаардын экологиялык көйгөйлөрүн чечүү, таштандыларды чыгаруу көлөмүн азайтуу жана борбордун энергетикалык көз карандысыздыгын жогорулатуу үчүн стратегиялык маанисин белгиледи. Бул завод өлкөдө биринчи болуп саналат жана анын ийгиликтүү ишке ашырылышы Бишкектин туруктуу өнүгүшүнө маанилүү кадам болот деп белгиледи. Кийинки объекти Абдрахманов атындагы көчөдө жайгашкан Алга спорттук комплекс болду. Министрлер кабинетинин төрагасы борбор калаанын бардык тургундары үчүн заманбап, жеткиликтүү спорттук базаларды түзүү зарылдыгына токтолду. Курулуш объектилери менен таанышуунун акыркы чекити курулуп жаткан Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кичи аренасына баруу болду. Мэрдин айтымында стадион 5000 көрүүчүгө ылайыкташылып, имараттын жалпы аянты 15452 чарчы метрди түзөт. Имарат 2 кабаттан жана унаа токтотуучу жай менен жер төлөдөн турат. Бул кичи арена спорттук мелдештерди гана эмес, концерттерди, көргөзмөлөрдү жана башка маданий иш-чараларды өткөрүү үчүн дагы арналган көп функционалдуу аянтча катары иштелип чыкканын айтты. Учурда металл конструкцияларын монтаждоо, металл элементтерин ширетүү, тышкы инженердик тармактарды куруу, канализация жана газ курларын тартуу иштери жүрүп жатат. Биздин милдет дыйкан фермерлерге санариптик куралдарга, заманбап инновациялык технологияларга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, деди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Бишкекте өтүп жаткан Санарип дыйкан 2025 форумунун жүрүшүндө. Анын айтымында министрлик бул технологиялардын ар бир дыйкан үчүн жеткиликтүү жана түшүнүктүү болушуна өзгөчө көңүл бурат. Биздин милдет дыйкан фермерлер санариптик куралдарды күнүмдүк ишинде натыйжалуу колдоно ала турган шарттарды түзүү. Бул деген маалымат берүү жана окутуу, ыңгайлуу онлайн кызматтарды киргизүү, заманбап инфраструктурага, инновациялык технологияларга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, деди ал. Иш-чарада дыйкан фермерлер көргөзмөдө айыл чарбасындагы санариптик революциянын бир бөлүгү болгон алдыңкы технологиялар менен таанышып, аны колдонуунун жана кандай жол аркылуу сатып алып пайдаланса болору тууралуу кеңири маалымат алышты. Ат башы району боюнча жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзамына ылайык 330 гектар жер аянты айыл чарба багытынан калктуу конуш болуп өзгөртүлдү. Бул аймактар 2000 жылдарга чейин бөлүнүп берилип, турак үйлөр салынып, калктуу конушка айланган. Бирок тиешелүү документтери бүткөн эмес. Аймактагы жер мунапысы боюнча жазалган иштер менен кабарчыбыз Гүлира Туратбекова таанышып келди. Ат башы районундагы Ачак айылы 1930 жылдары уюшулган болсо, мына бул биз турган жаңы конуш 1997 жылдан тарта жаштарга 15 соток
тараптан жер айыл өкмөттүн токтомунун негизинде бөлүнүп бериле баштаган. 2000 жылдары мына ушул жердеги жарандар мына минтип айыл куруп өз турак үйлөрүн салышкан. Андан бери 25 жылдан ашык убакыт өтсө дагы тиешелүү документтери болгон эмес. Анткени бул жер айыл чарба багытындагы жер болгон. Жергиликтүү бийлик бир нече жолу айыл чарба багытындагы жерди калктуу конушка өзгөртүү боюнча жогору жактагыларга сунуш айтып, 2022 жылы өлкө башчысынын демилгеси менен жер мунапысы мыйзамына ылайык бул жердеги 146 кожолук азыр кызыл китебин алып жатышат. Турак жайына тиешелүү документтерин алгандардын катарында Бакыт Турдумамбетовдун үй бүлөсү дагы бар. 2000 жылдары чакан 2 бөлмөлүү үйүн салып, өзүнчө ата-энесинен бөлүнүшкөн. Бирок бөлүнгөн жер тилкесинин кызыл китеби болбогондугуна байланыштуу ата-энесинин үйүндө эле каттоодо турчу. Бул кийин балдардын окуусуна, паспорт алууда кыйынчылык жараткан. Документ жок, эски документ менен жүрдүм. Ага дер документ ала албай жүрдүк. Эски кызыл китеп эмес, мындай эле чертош берип жүргөн, ошо менен жүргөнбүз. Аны ошо менен жүрдүк, бирок момундай кызыл китеп алган эмесмин. Ана мына алганыма быйыл 2-нчи жыл. Ушул документ менен анан азыр жакшы эми. Баягы Садыр Нурочевич ошол жакшы жеңилдик берди. Жаңы конуштагы 146 кожолуктун бардыгында эле жеке менчиккеээлик кылуу мамлекеттик актысы жок болчу. 2 жылдан бери демилгеленген жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзамына ылайык бул жердеги 33 гектардан ашык жер аянты айыл чарба багытынан калктуу конуш болуп өзгөртүлгөн. Анын алкагында жашоочулар бөлүнгөн жер участогуна кызыл китеп алып, тех паспортторун колдоруна алышууда. Айыл чарбасына жер экен, анан баягы эме боюнча бизге айыл өкмөт косредство эмеден кесип берген мыйзамдуу урагы. Бирок документ жок болчу да баягы эме. Ошол президенттин чыгарган чечими менен ошол алдык, Кудай буйрса, ушул документтерди. Жакшы буйрса, мыйзамдуу болуп калдык. Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нурочевичтин былтыр чыккан ушул жер боюнча мунапысына каттал элек тамдарды менчик ээсине менчиктегенге чыккан токтомдун негизинде ушул балдар менчик ээси болуп калды. Себеби булар азыр кызыл китептерин алды, жерлеринин параметрлерин алды, канча сотуктан бөлүнсө дагы. Бул чынында жакшы нерсе. Каттоосу жок жарандар жөлөк пул алуу, пенсияга чыгуу, балдарына паспорт алуу, бала бакча мектепке берүүдө жана ооруканаларга кайрылууда маселе болчу. Мындан улам жакындарынын үйлөрүнө каттоодо туруп келген. Жок, каттоодо алчубуз, биз балдарга паспорт алганда кыйналчубуз. Ушу жердин эмеси жок, ошолорго көп неме кыйналчубуз да. Пособияга тапшырганга неме болдук, больницаларга, садиктерге неме болдук да. Душар болдук. Анасы документибиз бүттү. Документибиз бүтүп, баарына неме болуп, жакшы болуп калдык. Ат башы району боюнча жер мунапысы жобосуна ылайык 1495 арыздын негизинде 1200 жаран өз жерин мыйзамдаштырган. Ал эми айыл чарба багытындагы жер тилкелерин калктуу конушка өзгөртүүгө керек болгон 875 гектар жер аянтынын 330 гектары трансформацияланды. 875 гектар жер 1674 турак жай салынып кеткен, 875 гектар жер аянтына. Ушул 875 гектардын баары тең айыл чарба багытындагы жерлер болуп эсептелинген. Бүгүнкү күндө ушул жер мунапыс мыйзамына ылайык 1495 жарандан арыз алынып, мунун ичине 1011 жаран жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик алып, жалпы район боюнча 330 гектар жер айыл чарбасынан калктуу конуштун түрүнө которулду. Мыйзамсыз турак жайын мыйзамдаштыруу укугун берген бул өкмөттүн бир жолку жардамы 1-майдан тарта арыздарды кабыл алууну токтотот. Мындан улам эртерээк чыгынып, документтери жок жер тилкелерин мыйзамдаштырууга жетишип калуу керек экендигин эскертет адистер. Гүлера Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарында журналисттердин аллеясы түптөлдү. Бул үчүн Нарын шаарынын кире беришинен 1 гектарга жакын жер тилкеси бөлүнгөн. Эс алуу жайды күрүктөндүрүү үчүн учурда иштеп жаткан жана ардагер журналисттер көчөт олтургузушту.
Нарында алгачкы жолу журналисттердин аллеясы пайда болду. Ал шаардын кире беришиндеги Нарын дарыясынын жээгинде орун алган. Мына ушул эс алуу жайына бүгүн облус аймагында эмгектенген ардагер журналист эже агайлар жана ошондой эле азыркы тапта иштеп жаткан биздин кесиптештерибиз көчөт отургузууга келишти. Бул биринчиден журналисттерди ынтымагын чыңдоо максаты, экинчиден ошолордун чыгармачылыктын өсүшүнө бир чоң жардам катары, чоң бир өзүнчө бир толкунданууну пайда кылуучу нерсе болуп атат. Сонун дагы өзү да жакшы жерге жайлашыптыр. Биягын карасаң тоо жанында чоң нарын суусу агып турат. Ошол жерде отуруп алып, бул өсүп бүткөндөн кийин көчөт. Кычан бийик болуп көтөрүлгөндөн кийин ошол жерде толкунданып, ошол жерде отуруп чыгармачылык менен иштегенге чоң жардам берет деп ойлойм. Жакшы да жер экен деп атабыз. Анан бул жерге бактарды тигип, негизгилерин коюп бериптир. Анан эми бул жерде мен сөзсүз журналисттер таланттуу калк болот. Ырын окуган журналисттер болсо, иш-чараларын өткөрсө, өздөрү дагы экология салым кошуп, бир экология жаатындагы бир медиа сабаттуулукту ушул жерден көбөйтсө, жайкысын, ушул жерде кандай өсүп аткандыгын көрсөтсө, бир ошондой келечекте да журналисттер андан ары өздөрү алып кетет го деген үмүттө болуп атам. Негизи аябай сонун саамалык болуп атат. Анткени облустагы журналисттер көп кезиге бербейбиз, бирок ошол эле учурда бүгүнкү бактарды отургузуу менен баарыбыздын башыбызды бириктирди десек болот. Чакан аллеяга Нарын шаардык мэриясынын казынасынан 400 000 сомдой каражат жумшалып, айланасы тосулуп, жарыктандырылган. Эми ичин жашылдандыруу үчүн 300 чукул ак кайыңдын көчөтү тигилди. Биз жакын арада Кудай буюрса бул жактан лестницасын түшүрүп, жарыктандырып, татынакай периласы менен, анан бунун ичине киргенден кийин тротуарын салып, биз атайын проектин жасап атабыз. Бул жерде тротуары, скамейкасы, ичинде жарыктандыруусу бардыгы болот. Анан келечекте ушул жерде журналисттер келип чогулуп, келген конокторду тосуп, жакшылыктарын ушул жерде өткөрсө деген бир жакшы ниет болуп атат. Бул эми шаарыбыздын тарыхында кала турган бир жакшы жерге айланса экен деген тилегибиз бар. Мына ушундай мугалим, дарыгерлердин жана башка кесип ээлеринин аллеясы буга чейин да шаардын бардык аймактарында ачылган. Норз Аблаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. Жаздын келиши менен Араптада ишембиликтер уюштурулуп айлана чөйрө эски чөп, жалбырак жана акыр чекирлерден арылтылууда. Бирок жыйналган таштандылар көп учурларда өрттөлүүдө. Мындан улам экологдор жалпы облус тургундарын жыйналган эски жалбырак таштандыларды өрттөбөөгө чакырышат. Себеби андан чыккан түтүндүн айлана чөйрөгө тийгизген терс таасири чоң. Адистер таштандыны мындай жоготпостон атайын жайга төгүүгө же болбосо чиринди кылып дыйканчылык багытка колдонууга чакырышат. Ал эми таштандыны өрттөөгө мыйзам чегинде тыюу салынган жана мындай аракеттерге баргандарга айыппул салуу каралган. Жалбырак бул аябай жакшы жер темирткич болуп эсептелет. Бул 40тан дагы өтүп кетет. Муну ошол айылдагылар агороттор кенен бир жерин казып туруп эле көмүп койсо, бул бардык агороттун эмесине тарайт бул. Жалбырак өзү эле чирийт, чирип өзү жоголот да, и пайдасы да болот. Ошондуктан чөп болобу, жалбырак болобу буларды көмүп салган бул аябай жакшы болот да. Жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек аталышындагы форум Нарында өттү. Укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу, жаштар арасында зордук зомбулукка жол бербөө, экстремизмге каршы турууга жана кесипти туура тандоого багыт берген форумда өспүрүмдөр арасындагы көйгөйлөр талкууланды. Анын жүрүшүнөн кабарчыбыз Жипара Насырованын репортажы. Эгер өлүп калса сен азыр март отурбайт болчусуң. Рекетчиликтин өлүм менен коштолгон кесепети, үй бүлөдөгү атанын оордун чагылдырган бул видеоролик жаңы муун жаркын келечек, таза муун коопсуз келечек аталышындагы форумда көрсөтүлдү.
Иш-чара Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022-2028 жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу концепциясынын жана 2023 жылдын 4 декабрында кабыл алынган иш-аракеттердин улуттук планынын алкагында уюштурулган. Жаш муундарды өнүктүрүүгө, талыкпай билим алууга, эмгектенүүгө үндөө, ийгиликтерге шыктандырууга багытталган. Учурда өлкөдө өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук такыр жоюлуп кетти дегенден алыспыз. Бирок ошону алдын алуу максатында бул форумдагы ошого кандайдыр бир багытталган. Муну көргөндөн кийин биз атайын ушул мектеп окуучуларын чакырганда дагы чоң класстын окуучуларын чакырып ошол арасына шок балдарды дагы алып келип, ошол тетик балдарды, ошо бизде алдыңга каттоодо турган балдарды да алып келип, ошолор көрсүн, ошолор таасирленсин деген максатта уюштуруп жатат. Бул дагы өзүнүн жемишин берет. Иш-чарага Ички иштер министринин орун басары, жогорку кеңештин депутаттары, актерлор, дарыгерлер жана спортчулар катышты. Алар өз тармагындагы жетишкен ийгиликтерин белгилеп, мектеп окуучуларына кесипти туура тандоону жана тандаган тармагынын мыктысы болууга үндөштү. Акыркы убактарда өлкөдө мектеп окуучулары тарабынан болуп жаткан рекетчилик, өлүм менен коштолуп жаткан учурларга күбө болуудабыз. Мындай өкүнүчкө жогорку кеңеш тарабынан дагы көңүл бурулуп, аларга карата жазалар күчөп жаткан экен. Мындан сырткары балага тарбия берүү үчүн ата-энелерди дагы окуудан өткөрүү керектиги айтылды. Көйгөй негизи эле адамдардын ортосунда баарлашпагандан, сүйлөшпөгөндөн чыгат негизи. Ата-эненин ортосунда деле, бала менен ата-эненин ортосунда сүйлөшүү жок болсо, сырдашуу жок болсо, келечекти талкуулоо жок болсо, ажырым аябай чоң болот да. Анан ошондой балдар ата-энеси менен сырдаша албаса, кыялын кээде айтыша албаса, анан ар кандай туура эмес иштерге барат. Канчалык ата-эне балдар менен тыгыз байланышып, алардын кыялын, ой жүгүртүшүн, багытын билип турса, өзлөрү багыт берип турса, сырдашып турса, ошончолук бала менен жакын болгон сайын баланы мындай көзөмөлдөөнгө, ага туура жол көрсөткөнгө өтө чоң мүмкүнчүлүк болот. Мындай иш-чаралар бизге көп нерселерди үйрөнүүгө жана тажрыйба алууга жардам берет. Бүгүнкү форум абдан жакшы уюруштулуптур жана кызыктуу жана маанилүү темалар көтөрүлдү. Оюмду дагы өзгөрттүм, жанагындай өтүп кетесиң го, алардын иши депчи. Ошондон кийин оюмду өзгөрттүм. Мен рекет десе эле сом чогултуп, ошол жактарын ойлогон болчумун, бирок рекеттин дагы башка эмелери бар экен. Көрүнүштөрү. Жаш өспүрүмдөр үчүн уюштурулган бул форум мектеп окуучулары үчүн пайдага гана турду. Алар кесип тандоону, уюлдук телефонду туура пайдаланууну жана ийгиликтүү болуунун сырларын үйрөнүшкөнүн айтат. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш тарабынан бузуулар кодекси боюнча атайын мыйзам актылар түзүлүп, ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип, ал мыйзамдарга күчөтүүлөр кирип, ошол эле учурда идеянын ар бир мектептерге орнотулуп, бекитилип берилип, ушундай камкордуктар мыйзам чегинде көрүлүп атат. Бирок бул нерселер менен токтоп калды деген сөз жок. Бул нерсе менен токтоп калды деген жыйынтык дагы жок. Тескерисинче мындай нерселер биринин артынан бири уланып бараткандыгы өтө өкүндүрөт жана кейитет. Бул нерсени эмне кылыш керек? Бул нерсени мен ойлойм, ушул сыяктуу идеологиялык иш-чараларды өткөрүш керек, даярдыктарды өткөрүш керек, үй бүлө институттарын түзүш керек, өспүрүмдөр арасында атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Маалымат иретинде айтсак, өткөн жылы билим берүүнүн сапаты боюнча Нарын облусу республикада 3-чү орунга чыккан. Облус жетекчилиги бул тармакка дагы көңүл бурулуп, өнүктүрүү фондунан каражаттарды карап, мыкты окуучуларга ата-энеси менен эс алып келүүгө жолдомолорду берүүнү, билим сапатынан эгилик жараткан мектепке инвентарларды алып берүүнү уюштурууну тапшырды. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын облусунда өткөн «Биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз» аттуу облустук сынакка жалпы 88 окуучу катышты. Облус аймагынан келген окуучулар инженердик техникалык чыгармачылыгы менен жасаган эмгектерин коюп, ойлоп табуучулук жана биохимиялык долбоорлордун сунушташты. Теманы кабарчыбыз Жаркын Айгүл Ташыр кызуулантат.
Көргөн көздү талдырган өзгөчө архитектуралык ыкма менен жасалган калаанын бул үлгүсү келечектеги Нарын шаары. Эмгек Актала районунан келген окуучу Айдеми Жакшылыковага таандык. Жаш архитектор облус борборун 10 жылдан кийинки көрүнүшү деген бул эмгегин Асман шаары деп атаган. Ага жараша өзгөчөлүктөр дагы бар. Маселен, экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө карата үлгүдө электр кубаты менен жүрүүчү коомдук транспорттор камтылган. Автор бул эмгегинде физикалык, математикалык жана геометриялык нормаларды колдонгон. Бул менин эмгегим. Бул Нарын Асман шаары. Мен ушинтип Нарынды 20-10 жылдан кийин элестетем. Бул эмгегимде мен деген абаны тазартууга жана жол тыгындарын, жол кырсыктарын азайтууга басым жасадым. Анткени азыркы смог болуп жатпайбы? Ошонун 45%-ын машиналардан чыккан түтүндөр түзөт экен. Ошол көйгөйдү чечүү үчүн мен метролорду курдум. Метро жөн эле бат эмес, абаны да тазартат. Ал эми табият кырсыгына туруштук берип, селден сактай турган дыйкандар үчүн ойлоп табылган бул эмгек 14 жаштагы Нурел Мамбетовго таандык. Бул ойлоп табуучулук күнөскана иштеткен дыйкандар үчүн абдан керек дейт сынактын катышуучусу. Мен эмгегим 3 жумада жасалып бүттү. Буну адамдарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында жасаганбыз. Азыр көпчүлүгү деген дыйканчылык менен алектенгенине байланыштуу биз деген сел агысып кетип аткандыгынан биз деген ойлоп таптык. Сел келатканда бул полка болуп тизилип калат. Сел кеткенден кийин анан түшүрүп койсок болот. Анан абаны салкындатуу үчүн шамал генераторлорун ойнотконбуз. Жана кечинде светтерин күйгүзүп коебуз. Биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз деп аталган бул сынак жалпы облус боюнча креативдүү технологияларга кызыккан 88 окуучунун ар кандай ойлоп табуучулук багытында катышуусу менен өттү. Сынактын негизги максаты илим, билим менен технологияны балдарга терең жеткирүү, алардын инженердик техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү жана ойлоп табуучулук жөндөмүн колдоо. DVD'нин, моторлорду алып алып, бир модельдерди, макеттерди жасачу эле азыркы кездерде окуучулар модельдерди жасап барышат. Жана эл аралык кароосунакка, республикага иштетип, аларга эми өзгөчөлүгүбүз азыркы технология, креативный технология деп атабыз. Ал креативный технология болуш үчүн робот түзүш керек, ойлоп табыш керек, каркасын түзүш керек, ага программа киргизиш керек, роботту кыймылдатыш керек деген талаптар коюлат да. Анан биз башка региондогу балдар менен теңтайлашып, жылда биздин окуучуларыбыз жакшы ийгиликтүү орундарга ээ болобуз. Мына былтыркы жылы эле бизде окуучулар 6 окуучубуз политехникалык Разаков атындагы политехникалык университетте студент болуп атышат. Азыркы кезде Россия Федерациясында 3 окуучубуз окуп атат. Алтын түйүн балдардын инженердик техникалык академиясы тарабынан уюштурулган бул сынакта окуучулар ойлоп табуучулук гана эмес, биохимия, информатика тармагында дагы өз билимдерин сынашты. Жаркына Күлташыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Музей ар бир жаранга ачык жана жеткиликтүү болуу керек. Бул багытта Борбордук Азия университетинин музейлерди өнүктүрүү бөлүмү Жети Дубандын музей адистерин жана майыптыгы бар жарандардын башын бириктирип, инклюзивдик багыттагы көйгөйлөрдү талкуулашты. Айкөл музейи аталышындагы бул долбоор алгачкы ирет Нарын облустук этнографиялык музейинде өтүп, инклюзивдик багыттагы ой пикирлерин ортого салып, алардын коомдук ордун белгилешти. Алдыда кененирээк. Музей ар бир жаранга ачык жана жеткиликтүү болуу керек. Өлкөдөгү көпчүлүк музейлерде ден соолугунан майыптыгы бар жарандарга атайын пандустар эле салынганы болбосо, тийиштүү шарттар дээрлик жок койсо. Аны чечүү менен жарандардын сунуш ой пикирин угуу максатында Борбордук Азия университетинин музейлерди өнүктүрүү бөлүмү тегерек стол уюштуруп, алардын коомго аралашуусун жана бардык ыңгайлуулуктар менен камсыз болуусун талкуулашты. Майыптыгы бар адамдарды чакырдык, анткени ошо муктаждыктарын өздөрүнөн билишибиз керек да. Биздин көбүнчө эле музейлер
жерлер эч кандай ыңгайлаштырылган эмес. Инфраструктура жагынан дагы, анан инфраструктура эле эмес, бул дагы контент да ошо маңызы кандай, мазмуну кандай, ошолор дагы ар бир адамга жеткиликтүү болуш керек да. Айкөл музейи аталыштагы долбоор өлкө боюнча Нарын облусунда алгачкы ирет өтүп жатат. Ага республиканын 7 дубанынан музей өкүлдөрү чакырылган. Алардын негизги максаты музейге кандай гана жаран келбесин, андагы баалуулуктар толук түшүндүрүлүп, тийиштүү кызматтар көрүлүшү керек. Инклюзия дегенде эле ойлогонубуз эле пандус коюшубуз керек, атайын жанакындай бир тепкичтер жасашыбыз керек, жок андай эмес. Инклюзиядан абдан чоң проблема десек болот, анткени азыркы заманда ошондой биз көрүп атабыз. Ар бир адам өзгөчө, ар бир адамдын бир ар кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок ошого карабастан баарына бирдей мамиле түзүп, бирдей шарт түзүп, аларды тосуп алганга биз даяр болушубуз керек. Интернет тармагында деле маалыматтарды аз берип коюшу мүмкүн да. Музей бизге эмне үчүн керек? Музей бизге бул ошо тереңирээк жакшы маалыматтарды да топтоого да жардам берет. Бул боюнча дагы бул музейге дагы мен кошумчалай кетчү нерсе, бул дагы ушу атайын эмелерди орнотсо да жакшы болот. Жана QR код аркылуу маалыматтарды чагылдырып берген эмеге дагы кошумчаласа да болот да. Бүгүнкү күндө Нарын шаарындагы Какен Мамбеталиева атындагы Нарын облустук тарыхый этнографиялык музейинде азырынча пандустан сырткары инклюзивдик багыттагы шарттар түзүлө элек. Жакынкы аралыкта жаңы имараттуу болушса, шарттар толук өзгөрүп, бир топ ыңгайлуулуктар орун алмакчы. Өздөрүнүн аракеттеринин мындан ары дагы колдоп кетүү, ошол боюнча биз долбоорлорду Кудай буйрса жазабыз, музей кызматкерлери. Мүмкүн биз көргөзмөлөрдү ачабыз, буларды мактаган, даңктаган, мүмкүн булардын кандайдыр бир ишкерчилик ачып жатса, ошолорго колдоо көрсөтөбүз дегендейчи. Учурда аталган музей жаңы экспонаттар менен толукталып, келген көрүүчүлөргө улуттун тарыхы жана андагы мурастардын баалуулуктары тууралуу кеңири маалыматтар берилип турат. Мындан сырткары музей министрлик тарабынан 85 баштуу кыргыз боз үй менен камсыз болушту. Мындай жагымдуулук сырттан келген туристтердин зор кызыгууларын жаратып, туризм тармагын өнүктүрүүгө өбөлгө. Жазгулу Собалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктары маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кайрадан эртеңки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.